Апаке, айтып бериңизчи, силер чоң атам менен кантип тааныштыңар эле? Бир күнү мен мектептен үйгө келе жатсам, капыстан эле бир машина жаныма келип токтоду. Андан бир жигит достору менен түшүп келди. Ал мага: "Сен мага жагасың, мен сени ала качып кетким келет" деп, мени достору менен машинеге салууга аракеттенип жатышканда, ошол убакта атам жумуштан чыгып өтүп бара жатыптыр. Атам эмне болуп жаткандыгын көрө калып, дароо эле балдарга түшүндүрдү. Мындай иштин туура эместигин айтып, анын кызы окуусун аяктап, бойго жетип, андан соң жакшы көргөн адамын тандашы керек экендигин айтты. Кийин мен мектепти аяктадым, университетке өттүм, аны бүтүрүп иштей баштадым. Ошол жерден сенин чоң атаң менен таанышып калдым. Апаке, сизди ала качам деген балдар эмне болушту? Ошол убакта аларга эч кандай чара көрүлгөн жок. Азыр болсо алар мыйзам алдында жооп беришмек. Себеби адам уурдоо бул кылмыш. Чоң ата, сиз апакемди жакшы көрүп калганыңызды жана аны менен үй бүлө кургуңуз келерин качан түшүндүңүз? Апакеңди көргөндө эле мага дароо жаккан болчу. Анын жылмаюусу, жагымдуу көздөрү өтө тартты. Алгач сен мага жактың деп айтууга батын албадым. Бирок акырындап апаңар менен жакын таанышып, кинолорго, концерттерге чакыра баштадым. Сейил бактарда эс алчубуз, ага арнап ырларды жазчумун. Экөөбүз жолуккан сайын мен апакеңе таттуу нерселерди алып келчүмүн. Ал жаш кезинде таттууну аябай жакшы көрчү. Билесиңби кызым, өз тажрыйбамдан улам бактылуу үй бүлөлөрдө эң башкысы бул бири-бирин урматтоо, сыйлоо, баалоо жана баардык көйгөйлөрдү жана маселелерди ачык талкуулоо экендигин айткым келет. Балким ошондуктан биздин жана балдарыбыздын үй бүлөлөрү ушундай бекем. Силер мага кандай гана кызыктуу окуяларды айтып бердиңер. Чоң атам менен апакем өз убагында туура тандоо жасап, акылмандуулук кылышкан экен.